Биз азыр Өзгөн районунун Ана Кызыл айылында турабыз. Бул жерде бизге берилген маалымат боюнча дал ушул жерде 21 февраль күнү түнү оор кырсык катталган. Берилген маалымат боюнча 58 жаштагы жаран дал ушул көчөдөн небересин ээрчитип бара жатканда бул жактагы унаа келип катуу ылдамдыкта келип сүзүп кеткен. Натыйжада 2 жаран каза болгон. Жол тескөөчүлөрдүн берген маалыматы боюнча жогоруда айтылган иш боюнча тергөө иштери улантылып жатат. Кырсыкка учурагандар ооруканада жан беришкен. Ана Кызыл айылынын борбору ушул жер болгондуктан 4 көчө кесилишип, мындан улам айдоочулар кырсыкка себеп болушууда. Ошондуктан Өзгөн райондук жол коопсуздугун камсыз кылуу бөлүмү атайын рейдтерди өткөрүп жатканын кабарлады. Ушул айылдын тургундары бул жолду кооптуу деп эсептешет. Анткени жыл сайын ушул жерде кырсыктар катталып, өлүм менен аяктайт. Ал тургай мектептерге балдарын жөнөткөндө да жолдо аман эсен барып келсе экен деп санаа тартышат. Бул жер өтө кооптуу, негизинен. Эң чынын айтканда өтө кооптуу. 4 көчө деп коебуз. Биздин Ана Кызылдын центри, машиналар катуу өтөт. Бирок гаилерге рахмат. Ушу кабар алып, ушу сызыктарды сызып аракет кылып карап атышат. Мына магазинге келсе дагы биз этият бол деп турабыз да. Этият бол, жаш балдарды келбей эле кой, чоңурагын кел деп. Бизде ушу 4 көчө болгон үчүн өтө кооптуу. Машиналар катуураак жүрүп коюп атат, эрежесин кээ бир сактаганы бар, сактабаганы бар экен. Баарында биз ушу суранычыбыз баягы жолдо машиналарды секин өткөрө турган полицейский эмне деп коет го, асфальтка койгон. Ушуну бир 3-4 жерге коюп берсе, айылыбыз кыска эле ал жерден она көрүнүп турган жерге чейин эле. Ушу коюп берсе, ал жерде да мал айдап чыккан көчө бар, ал жерде где-то мынерден бир 300 метр ал жакта. Ушуларга коюп берсе деп суранат элек. Айылдын окуучулары да мектепке баруу үчүн дал ушул жолдордон өтүшөт. Ал жагдайда эки эсе коркунуч жаралат дешет. Ошо мүмкүн болсо мындан сал бир чоңойтуп, аны пластан карап көрүнбөй деле калды почти. Анан мүмкүн болсо светофор келгенге чейин ошо баягы она жерге секин өтө турган жолун таап, эми бар да сиздер билесиздер кандай жол экен. О айылдын баш кире беришинен кийире коюп берсеңиздер аябай жакшы болот эле да. Буга чейин дагы болгон, бир адам да өткөн. Она ылдый жактан да бир жээнибиздин неме машина уруп кеткен. Бул жерде узун эсеби канча? 4-5 адам болуп калды. Ушуну айылдан ушундай машина уруу менен болду да. Ал эми Каракулжа районунун 1-май айылында 20 февраль күнү айдоочу унаасын башкара албай калгандыктан жарга кулап кеткен окуя орун алган. Натыйжада 60 жаштагы айдоочу өзү жана унаада жүргүнчү катары бара жаткан айдоочунун 47 жаштагы жубайы жана 2 жаштагы небереси окуя болгон жерде каза болушкан. Анын себеби айдоочу унаа башкарып бара жатканда жүрөгү кармап калган. Андан көп өтпөй 24 февралда Ош-Бишкек жолунда, тагыраагы Өзгөн Мырзарык жолунда да кырсык катталып, натыйжада 2 адам мерт кеткен. Анын да себеби катуу ылдамдыкта бара жаткан болгон. Ал боюнча сразу оператив топ менен келип карасак, бул жерде Volvo үлгүсүндөгү жүк ташуучу автоунаа менен ВАЗ-2107 унаасы кагышып, ушул жерде жол кырсыгы болуптур. Натыйжада ВАЗ-2107 автоунаасынын айдоочусу менен жанындагы жүргүнчүсү Өзгөн райондук аймактык ооруканаларында каза болуп, азыркы күндө тергөө амалдары жүрүп атат азыр. 2 машина тең Өзгөн ички иштер бөлүмү жол кыймылын коопсуздугунун камсыздоо бөлүмү айып койросунда Volvo үлгүсүнүн автоунаадагы ВАЗ-2107 унаасынын автоунаадагы азыркы күндө стоянкага турушат азыр. Тергөө амалдары жүрүп, бул боюнча тергөө амалдары жүрүп атат азыр. Оор кырсыктардын алдын алуу жана болтурбоо максатында бүгүн Ош облустук жол коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгы үгүт жүрүш түшүндүрүү иш чарасын өткөрдү. Анда жарандарга жана айдоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жол эрежелери боюнча маалыматтар берилди. Эки же андан көп адамдын өлүмү менен коштолгон жол накыштары катталышы көбөйдү, байкалууда. Ошол себептен бул жол кыштардын негизи келип чыгуу себептери ушу биринчи эле немеде айдоочулардын жол эрежесине кайдыгер мамиле жасап, жол эрежесин сактабаган болуп чыгат. Ошол себептен бүгүн Ош облусунун аймагында Ош облустук жол кыймылын коопсуздук камсыздоо бөлүмү тарабынан үгүт жүрүш иш чарасы уюштурулуп, ушул иш чараны өткөрүп атабыз. Бул иш чаранын негизги эле максаты ушул айдоочуларга, кала берсе жалпы эле ушул жол кыймылынын катышууларына ушундай кайдыгер мамиле жасоодон, ушундай оор кесепеттерге, оор натыйжалардагы менен коштолгон жол накыштары келип чыгышы мүмкүн экенин жеткирүү болуп жатат.
Статистика боюнча облус аймагында бир ай 24 күндүн ичинде эле 99 жол унаа кырсыгы катталып, 153 жаран денесинен түрдүү жаратылып, 18 көз жумган. Ал эми өспүрүмдөр арасында 26 кырсык катталып, 5 каза болсо, 25 ар кандай жараттарды алышкан. Мындан улам Ош облустук жол коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгы айдоочуларды жана жарандарды жолдо жүрүү эрежелерин так сактоону эскертишет. Айдоочулардын катуу ылдамдыкта бара жатканы адам өмүрүнө коркунуч жаратат. Андыктан ар бир жаран эрежени сактоосу зарыл. Мимоза Жаныбек кызы, Мирбек Конобаев, Ынтымак.